кимде ушундай иш кылган болсо, же болсо машинаңыз кичине бир чийип кетсин, аялдын артык болгондугу өзүңүздүн үйүңүздүн бирөө бир чекесин сындырып кетсин, биз өтөбүз, биздин атыбыз унутулат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ахаббул билад илаллахи масажидуха ва абгадул билад илаллахи асвакуха." Аллах Таала эң сүйкүмдүү үйлөр, эң сүйкүмдүү жерлер бул мечиттер жана эң жек көрүлгөн жерлер болсо базарлар болуп эсептелет dedi. Демек жер бетиндеги эң ыйык жерлер булар мечиттер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы пайгамбарчылык берилгенден баштап мына ушул мечиттерди куруп Алланын үйүн, ибадатханаларды көбөйткөнгө көп көңүл бурган. Мечит ушундай бир нерсе, жалпы адамзатын, жалпы мусулмандардын өңүнө, түсүнө, улутуна, жерине карабастан бардыгын башын бириктире турган орун. Негизи эле жалпы пайгамбарлардын максаты бир канча максатта келген, ошол максаттардын бириси качан адамдар бөлүнүп, чачырап кеткенде, улутка бөлүнүп, уруга бөлүнүп, өңгө бөлүнүп кеткенде, Аллах Тааланын пайгамбарлары жөнөткөн, пайгамбарлардын негизги максаты жер бетиндеги адамзатын башын бириктириш үчүн келген. Адамзатын башын бириктире турган жерлер булар мечиттер. Мечиттерден башка жерде эч бир жерде өңгө бөлбөстөн, уруга бөлбөстөн, улутка бөлбөстөн бирик турган жер жок экен да. Башка жерлерде өңүнө карап кетет, кээ бир жерде улутуна карап кетет, бирок мечит андай эмес. Мечитте ким гана барбасын, бардыгы бир дене сыяктуу, бир мусулман сыяктуу бири-бирин мухаббат кылат. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы пайгамбарчылык берилгенде Меккеде анчалык мечиттерди куруп көбөйткөнгө ал кишиде мүмкүнчүлүк болбоду, кудурет болбоду. Бирок качан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мадинага хижрат кылгандан кийин эң биринчи кылган иштери ушул болду. Жетер замат ибадатханалар, намаз окуй турган, амал кыла турган жерлерди курду. Ошондон жашоодо колдон келишинче мечиттерди куруп, мечиттерге салым кошконго аракет кылыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайсыда мечит салган болсо, ошолорго дагы өзүнүн дуасын берип, берекесин берип, кайсыл бир тараптан мечитке жардам болуп берген болсо, кайсы бир тараптан ошондой диний идараларга салым кошкон болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал кишилерге өзүнүн дуасын берген. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мечити өтө чоң болгон эмес. Өтө кооз да болгон эмес. Эң алгачкы учуру үстүндө эгерде жамгыр жай турган болсо, үстүндө курманын, пальманын жалбырактары гана болгон. Кээ бир учурда жамгыр жааганда намаз окуй турган жерлер лай болуп калат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын чекеси лай болуп калат болчу. Бир жолу бир сахаба өзүнүн чөнтөгүнө бир канча таштарды алып келип, сажда кылганда ошол жерге ошол таштарды коюп сажда кылчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аны көрүп калып, "Мына ушул нерсең жакшы нерсе экен, бизге мына ушуну таштап кетчи" деген эң алгачкы кумдун үстүнө таш төшөлгөн дейт. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мечитин ичи сырт анчалык кооз болбосо деле учурга салыштырмалуу. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мечитинде ушундай бир амалдар болгон. Эгерде кафир адам кирген болсо, аны ичине иман менен кайтат эле. Эгер күнөөкөр адам кирген болсо, ал күнөөлөрүнө тооба кылып кайтат эле. Эгерде мунафык адам кирген болсо, ал иманда чыныгы мусулман болуп кайтат эле. Эмне үчүн? Ал жердеги амалдардын себебинен. Ошондон алымдарыбыз айткан сөзү бар, кайсыл элдин мечити көбөйүп, ошол жерде амалдар болгон болсо, ал элдин жакшылыгы көбөйөт. Кайсыл элдин мечити азайып, же болбосо мечити көп, эч ким амал кылбаса, ал жердин жакшылыгынан көрө жамандыктары көбөйүп баштайт деп. Ошондон урматтуу туугандар, бир учур бар эле. Мындан бир канча көп деле алыс эмес. Бир канча жылдар мурун мечиттер жок кезинде, дин менети жок кезинде арык аккан суулардан суу акпай эле адам алып калган учурлар болгон. Адамдар ар жерде томолонуп жатып калат эле динсиздиктин, мечиттин жоктугунан. Алланын жардамынан кийин мечиттер келди, даават келди. Мына андан кийин ошол мечит дааваттын себебинен жашоодо ыймандуу, Аллахтан корккон адамдар көбөйдү. Жакшылыктарыбыз көбөйүп, андан соң жамандыктарыбыз азайды. Жашообузга ушул күнгө жетип, ушундай берекелерге, жакшы нерсеге жеткендин эң чоң себеби бул биздин мечиттер. Биздин мечиттер биздин жашообуздун негизги оңобусуна, негизги түркүктөр болуп эсептелет. Ошондуктан жашоо өмүр кыска. Колдон келишинче, эгер сиз өтсөңүз дагы сиздин аркаңыздан кала турган нерселерди таштап кеткенге аракет кылыш керек.
биздин аркабыздан кала турган нерсе биз кылган түбөлүккө дайыма калуучу жакшы иштер. Мына ошолордун бириси мечит, медреселерди куруу. Аллах Таала инсан баласынан заңгыратып, бүрт шарттары менен болгон бир мечит сурабайт экен, же медресе сурабайт экен. Аллах Таала канча мүмкүнчүлүгүң бар? Канча колуңан келсе, мына ошончо сал деп айтат экен. Мисалы бир адамдын каражаты бар, мечит салат. Бир адамдын каражаты бар, чоң-чоң медреселер салат. Бирок бир адамда анчалык жок, бирок бир кирпич алып, бир мешок цемент алып ошол жерге кошуп койгонго ал адамда мүмкүнчүлүк бар. Мына ошол адам бир кирпич кынап койгон адам дагы ошол мечитти кургандай соо алат экен да. Эгер сиз өтсөңүз дагы ошол жерден канчалык жакшылыктар, хайырдар тарап аткан болсо, мына ошонун сооптору сизге үзгүлтүксүз кете берет. Биз өтөбүз, биздин атыбыз унутулат. Бизди бир канча убакыттан эч ким эстебей калат. Анча-мынча айыт күнүндө же болбосо бир канча бир жолу эстелишибиз мүмкүн, ата башка учурда элдин эсинен, адамдардын, туугандардын эсинен биз таптакыр унутулуп кетебиз. Бирок биз кылган жакшы иштер бул дайыма түбөлүктүү кала берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мен бана масжидан лиллахи, баналлаху лаху байтан фил жанна." Ким Алла үчүн үй курса, башка бир хадисте бир чымчыктын уясынчалык бир үй курган болсо, Аллах Таалага бейиштен бир үй куруп берет деди. Аллах Таала анчалык деңгээлде кичинекей үй салып бербейт да. Аллах Таала өзүнүн даражасына жараша мамиле кылат да. Сиз өзүңүзгө жараша, өзүңүздүн күч кудуретиңизге жараша иш кылдыңызбы? Алла өзүнүн даражасына жараша үй салып берет. Сиз кичинекей үй салсаңыз, кичинекей салып койбойт. Алланын даражасы берешендир канча? Аллах да ошончолук бийик сарайларды, хан сарайларды салып берет экен. Ошондон үйүбүздү жыл сайын көпчүлүк адамдар мисалы үйүн ремонт кылат. Жыл сайын бир тепкич, бир кадам алдыга жылат. Унасын, үйүн. Ошол үйүңүзгө сарптаган акчанын кичине бир бөлүгүн мечиттин бузулган тепкичине, мечиттин бузулган орап жаткан дааратканасына жумшап коюңуз. Ошол жактан да сиз сооп алып кете бересиз. Ошону менен биргеликте мечитти куруп койгон эмес. Мисалы мечиттин тазалыктарына да көңүл буруп коюу. Мечит бул жалпы адамзатыныкы, жалпы элдики. Хажат болгондо же болбосо муктаждыгыңыз болгондо эле чуркап барып кайрыла турган бир ишкана эмес. Бул дайыма карай турган, ошол жерге кайрыла турган жерлер болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям заманасында бир аял киши пайгамбарыбыздын мечитин тазалайт эле. Өңү да келишкен эмес, ата тектүү дагы эмес, бай дагы эмес. Бирок мечитти дайыма тазалык кылат эле. Бир жолу ошол аял киши дүйнөдөн кайтыш болот, бирок дүйнөдөн кайтыш болгон кабары Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга жетпей калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга жетпейт. Сахабалар кабар бербейт, Пайгамбар алейхиссаламдын андан да чоңураак иштери болгон. Муну биз өзүбүз эле жаназасын окуп жерге берип коелу деп. Жаназасын окуйт, жерге берет. Анан бир күнү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям издейт. Биздин мечитибиздин тазалыгын карап жүргөн адам аял киши каякта деп. Пайгамбар сахабалар айтат: "Аллахтын элчиси ал дүйнөдөн кайтыш болду бир канча күн мурун." Анан Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Эмне үчүн мага кабар берген жоксуңар?" дейт. Сахабаларды элчитип барып, анан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал кишинин кабырына экинчи жолу намаз окуйт. Бул аялдын артык болгондугу бир аз Алланын үйүн тазалыгын кылып койгон. Ошондуктан Алланын үйүн тазаласак, Алла биздин жүрөктү тазалайт экен да. Алланын үйүн мечитте жаткан кичинекей бир мусорду сыртка алып чыгып койгон болсоңуз, ошол жерден эшектин өлүгүн алып чыгып салгандын сиз соогун алат экенсиз. Ошондон мечиттерди курганга, ага жардам берген көбүрөөк аракет кылалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям гана эмес, пайгамбарыбыздан кийинки сахабалардын адаты да ушул эле. Алардын тапкан каражаттары дин үчүн жана диний идараларга көбүрөөк сарпталган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдөн кайтыш болду. Мечитти чоңойтконго, мына учурда умрага баргандар, же болбосо ажыга баргандар, билесиздер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мечити учурда өтө чоң мечит болгон. Ошолорго бирөөлөр себеп болуп ошону чоңойткон. Эң алгачкы эле мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан кийинки эле Умар радыйаллаху анху баштап берген. Усман бин Аффан радыйаллаху анху халифа башчы болуп турган учурда анын сыртын биздин тилде айтканда ошол заманадагы евро ремонт кылып берген. Ошентип отуруп ар бир халифа андан кийинки жакшы инсандар өздөрүнүн каражаттарын ошол жакшы жерлерге сарптап дүйнөдө бизден кийинки алардан кийинки адамдарга үлгү катарында калтырып кеткен. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мечиттер артык болгондон кээ бир учурда
мисалы мечиттин жанында болуп туруп намаз окуган адамдар, себепсиз эле үзүрсүз эле мечитке барбай намаз окуган адамдардын намазын намаз эмес деп айткан. Ошондон мечит, медресе бир имамдыкы же болбосо бир молдекеники эмес экен. Бул жалпы сиздики, меники, баарыбыздыкы. Эгерде бардыгыбыз ошого салым кошкон болсок, ошонун өскөнүнө, ошонун курулганына биз көңүл бурат экенбиз. Көпчүлүк жерлерде мисалы башка бир өлкөлөрдөн келип туруп мечиттерибизди салып беришкен. Бир эле адам салып берет. Көбүнчөсү бир эле адам. Бир эле адам салып берет. Bir жылга жетпестен анын бардык нерсеси курап түшкөн, урап түшкөн, дааратканалардан даарат ала албайсың, тазалыгыдан бир акыбал. Неге десе бир эле адам салгандыктан. Ал адам өзүнүн курган ишине соон алды. Бирок жалпы адам заты, жалпы ошол жердеги элдер салым кошпогондуктан ал бузулса дагы жүрөгүндө бир кам күйүт жок болот. Өзүңүздүн үйүңүздүн бирөө бир чекесин сындырып кетсин, же болбосо машинаңыздын кичине бир чийип кетсин, сиз не кыласыз? Ачууңуз чыгат, кээде давлениеңиз да көтөрүлүп кетет. Неге? Аны өзүңүздүн акчаңызды сиз ага сарптагансыз, ошондон сиз күйүп атасыз да. Ошондон колдон келишинче алымдарыбыз айткан кайсыл элдин мечит, медреселери жакшы болгон болсо, шарттары жакшы болгон болсо, бүт баары жакшы болгон болсо, ал үй бүлөнүн ошол элдин жаштары, жаш жигиттери, жаш балдары мечит, медресенин көзүнө качат, ыйманга шашат деген. Ал эми кайсыл элдин мечиттеринин караганда үйлөрү жакшы болсо дейт, үйлөрүнүн шарттары жакшы болсо дейт, анда ал элдин жаштары, жаш балдары мечит, медреседен үйгө качат дейт. Ыймандан качып үйүнө кетип калат дейт. Ошондон келечекте биздин балдарыбыздын да, жаштарыбыздын да ыймандуу өсүшүнө биздин мечиттерге көңүл бургандыгыбыз дейт. Ал эми кайсыл адам мечиттерди жок кылганга, же болбосо мечиттердин да бир кайсы бир жеринде тоскоол болгонго себеп боло берген болсо, ар бир учурда андай адамдарга Аллах Таала өзү жетиштүү болгон. Эң биринчи үлгү бизге пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга пайгамбарчылык берилгенге чейин Макканы жок кылам деп чыккан Абраха өзүнүн пилдери менен келип жок кылам деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын чоң атасы ошол учурда Меккеде башчы эле. Айтты, бул Аллахтын үйү деди, мен эчтеке кылбайм деди. Алла өзү сактайт деди, чыгып кетти. Аллах Таала Абрахага өзүнүн жазасын жөнөтүп, Кур'анда Аль-Фил, фил деген сүрө түшүрүп, анын окуясын кыямат кайынга чейинки адамдарга үлгү катары коюп койду. Кимде мына ушундай иш кылган болсо, Абраханын жолун жолдогон болсо, аларга дагы ушундай азаптар, ушундай жазалар күтөт деп. Аллах Таала баарыбызга дүйнөдө Аллахка жаккан жакшы иштерди, өзүнөн кийинки жүрүүчү садака амалдар кылышка мүмкүнчүлүк берсин.